Мен учурдан пайдаланып 2019 жыл Кыргыз Өзбек университети үчүн абдан бир жемиштүү, өзгөчө жылы болду деп баса белгилеп айткым келип турат. Анткени өзүңүздөр жакшы билгендей, 2019-жылы Кыргыз Өзбек университети өзүнүн 25 жылдык чейрек кылымдык мааракесин белгилеп, ага ылайык бир топ университеттик деңгээлде, шаардык, республикалык, керек болсо эл аралык деңгээлдеги чоң иш-чараларга күбө болду. Жана анын натыйжасында мен айтайын деген негизги оюм, баса белгилеп айтайын деген оюм, Кыргыз Өзбек университетинин бедели, баркы эл аралык аренада дагы бир баскычка жогорулады деп айтсам жаңылышкан болбойм. Жылдагыга салыштырмалуу жогорку билим берүү багыты боюнча айрыкча 2 эсе жогору абитуриенттерди кабыл алууга жетиштик. Анын ичинен чет элден дагы биздин кошуна мамлекеттерибизден келген студенттердин агымы абдан жогору болду. Бул өз убагында ушул биздин жамааттын, жалпы эле профессордук окутуучулар жамаатынын социалдык абалын чыңдоого, алардын социалдык абалын жакшыртууга карата негизги өбөлгө болуучу негизги бир механизм катары кызмат кылат деп ойлойм. Ошол эле мезгилде эл аралык деңгээлде бир топ иш-чаралар болуп өттү дегеним, Ош шаары 2019-жылы бир түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанылгандан кийин ошол Ош шаарындагы жалпы эле түрк дүйнөсүндөгү мамлекеттердин чоң жыйындары ушу биздин университеттин базасында болуп өткөн дагы чеке жылытаарлык, кубанарлык чоң окуялардан болду деп ойлойм. Университеттеги ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча чоң өзгөрүүлөр болду. Анын ичинде мисалы мына окуу методикалык ишмердүүлүк багытында Кыргыз Өзбек университети көз карандысыз эл аралык аккредитациялык агентстводан, институционалдык аккредитациядан 5 жылдык мөөнөткө жакшы ой пикирлер, сунуштамалар менен жаңы жылга карата мына кечээ эле 20-декабрда болуп өткөн ошол агентствонун атайын кеңешмесинде кабыл алынган чечими бул жамааттын дагы бир чоң ийгилиги, 2019-да жараткан ийгилиги катары саналып турат. Мен ушул учурдан пайдаланып Кыргыз Өзбек университетинин профессордук окутуучулар жамаатын, жалпы эле биздин коллективибизди ушундай жакшынакай ийгилиги менен чын жүрөгүмдөн куттуктагым келет. Бул жерде ар бир биздин окутуучулардын кошкон салымы абдан чоң. Андан сырткары кечээ жакында эле болуп өткөн биздин улуттук көз карандысыз аккредитациялык агентстводан дагы жогорку билим берүү багыты боюнча 9, орто кесиптик билим берүү багыттары боюнча 3 багыттан дагы мына билим берүүгө укуктарды алып аккредитациядан өттүк. Бунун дагы жыйынтыгы мына 2 күн болуп калды чыкканына. Бул дагы абдан бир жакшы көрсөткүч катары баалагым келип турат. Андыктан урматтуу менин кесиптештерим, баардыгыңыздарды учурдан пайдаланып 2000 мына босогобузга келип калган 2020-жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктагым келет. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Өзүңүздөрдүн Кудай таалам ден соолугуңуздарды бекем кылып, ушул жооптуу, али бир жагынан жооптуу, бир жагынан ушундай бир сыймыктуу болгон педагогикалык ишмердүүлүктөрүңүздөрдө чыгармачылык ийгиликтер коштосун деп айткым келет. Азыр ааламдашуу доорунда ушундай бир катуу өнүгүүнүн жолуна түшүп турган мезгилибизде абдан тез ылдамдык менен, темп менен өнүгүп аткан мезгилибизде баардыгыңыздарга биринчи кезекте дем күч Кудай таалам тарабынан берилген болсун. Быйыл 2019-жылдагы иштеген ишиңиздерде жыйынтыктарды кийинки жылдарда дагы
биздин жамаатты ошондой жыйынтыктар, ошондой жакшылыктар коштогон болсун деп айткым келет. Ал үчүн бүгүнкү биздин ушул окуу жылындагы алган жалпы жамааттын баягы темпин, иштөө темпин биз жоготпошубуз керек. Ошол жакшынакай болгон маанайлар менен 2020-жылды тосуп, мындан да жогорку бийиктиктерди багындыра беришиңиздерди мен чын жүрөгүмдөн каалайм. Бар болуңуздар, жаңы жылыңыздар менен.